Söz Сұрабалиева Жолобековда. Өткөн чакырылышта бир нече депутаттар болуп, же бул жылдын эме 22-жыл беле жайытка алып бардыңар эле, выездной кылып. Кайсы жер эле? Сиз алып барганыбызбы? Ошол бүт эме депутаттарды алып бардыңар эле. Ооба, бул Комитеттен. Ысык көл району болчу, Канчанчы жыл эле? Тоң району болчу. Канчанчы жылы? 2000 коронавирустан кийин болуп калды. 2020-жыл, 2019. 22. Ошол бюджет комитетинин депутаттары беле? Ооба. Ошондо биз каяка бардык элек? Ошондо сиздер Кайсы жайыт? Григорьевка көчөлүдөгү Григорьевкада Ысык көл районунда. Ысык көл районундагы. Тоң районундагы Улакол чарбасынын жайыт комитетине баргансыздар, катышып көргөнсүздөр, жана бир кире бериштеги. Ошондой эле Кочкор районунун чогбун айыл өкмөтүнө баргансыздар. Ошондо биз ушундай проект менен жасалган иштерди көргөзгөнсүздөр да. Ооба. Эми урматтуу коллегалар, Данияр Микович, биз ушул 22-жылы бюджет комитети менен Нарынга, Кочкорго барганбыз да, анан Ысык көл районуна барганбыз. Ошондо жайыттардын до и после наглядно көргөнбүз да. Мен ойлойм, бул мыйзам долбоорун колдош керек. Анан аялдарга келгенде эле мындай внимательно карап калат менин коллегалар, мен ошо аябай таң калам да. 150 биякта аялдарга домохозяйство, аялдар жетектеген домохозяйстволор колдоп беребиз десе, аял катары мен муну колдойт элем, анан колдоого чакырат элем. Единственное, сиздер тараптан жасалган иштер боюнча биздин депутаттарга ушул долбоорду алып келгенде мурда ага чейин жазуу түрүндө канча каражатка каяктан эмне жасалды деп кичине мындай кыска, как мини отчет сыяктуу алып келсеңиздер туура болмок да. Жарайт, качан десеңиздер мен Рахмат. даярмын.